Бул Кыргызстан үчүн абдан маанилүү окуя. Кызыл Омпол кенинде миллиондогон тонна титаномагнетит бар. Титан медицинада, авиацияда жана астронавтикада ар кандай тармактарда колдонулган баалуу металл. Бул тармакты өнүктүрүү экспорттун көлөмүн гана көбөйтпөстөн жаңы жумушчу орундарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө түрткү берет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусундагы Кызыл Омполду өздөштүрүүгө мезгил кутусун орнотууга катышкан билдирди. Минкап башчысы бул баалуу ресурсту өздөштүрүү мамлекет тарабынан колго алынып, долбоорду каржылоо булактары аныктала турганын баса белгиледи. Акылбек Жапаров ошондой эле кенди иштетүүдө экологиялык таза мамиленин маанилүүлүгүн белгилеп, титаномагнетиттин алууда уран, торий өңдүү кошумча пайдалуу кендерди коопсуз казып алууну камсыз кылуучу технологиялар колдонуларын айтты. Бул элементтер эл аралык коопсуздук стандарттарын катуу сактап ташылат. Бұл жерде запастары мына только по Ташбулаку деп атат. Бұл жерде 5 участок бар. Біз ушу Ташбулак участогында туруп атабыз. С учетом С1 прогнозных запасов составляет более 13 миллионов тонн деп атат. Азыр до разведкасын аягына чейин чыгарабыз. Но учитывая потери при добыче и металлургическом извлечении, примерно 20% остается около 11 миллионов тонн титана деп атат. 11 миллионов тонн титана, мындай губчатай кылып, $8.000 эсептесеңиздер, 88 миллиард доллар болгон атат. Мына ушереки Ташбулак участкасында эле полезных ископаемых объемом 100 миллиардов долларов жатат. Мына ушунун баарына урматтуу Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден кийин өлкө өзү иштетет, өкмөт өзү иштетет. Биз көзүбүз жетип турат муну. Технологторубуз дагы бар. Мына специалисттерди кубат айтып атат, балдардын баарын окууга жиберип атабыз деп. Иштейм деген кишилерибиз бар. Акчанын булактарын дагы биз Кыргыз өкмөтү аныктап койдук. Бул булактарын дагы таап, буюрса мына быйыл абдан чоң бир кенди иштеткени турабыз.